Media порталынын көрүүчүлөрү, эске сала кетсек, мындан 1 жыл мурда өлкөбүздө төңкөрүш болуп өткөн. Ал убакта кийин кандай өзгөрүүлөр болгондугу тууралуу өлкөбүздүн тургундарынан ой пикирин сурамакчыбыз. Былтыркы 5 октябрда революция туура болду. Абдан жакшы адамдарды алып келди. Элдерге мамиле кылчу адам Садыр Жапаров келди. Мына ушу келгенден бери турмуш тиричилик чындыгында оңолуп атат. Мына айталы. Внешний управление алып келип, кумторду алып келип атат. Мына ушу алгандан бери Теңиз Бөлтүрүковдун өз оозунан уктум. Ошо внешний управление келгенден бери Кыргызстанга ай сайын 50 миллион доллар мамлекетке түшүп атты. Мына мурун 30 жылга жакын башка Канадалар тейлеп туруп, кумтөрдүн барын алтынын алып туруп, Кыргызстанга болгону 1-2 тонна эле алтын түшүптүр. Калган 400 тонна аны алып кетип атып, грабеж среди белого дня болуп жүргөн. Мына муну жакшы кылды. Мына элдерге айталы, эң иштеп турган адамдар бул мугалим менен медиктерге мына зарплата көбөйтү. 50%га чейин медиктерге зарплата көбөйдү, мугалимдерге зарплата көбөйдү. Мына 1 октябрдан пенсия көбөйтүп атат. Мындан артык элдерге жакшылык кылып, мындан артык адамдын муктаждыгын туура чечкен президент эме болгон эме. Мындай эме көп болгон эмес. Ошондуктан политикасын биз колдойбуз. Садыр Жапаровдун татыктуу жигит, ишине ийгилик каалайбыз, узун өмүр каалайбыз. Жаман жагынан болгон жок, бирок жакшы жагынан аябай эле жакшы өзгөрдү, Кудай буйрса. Өлкөбүз өнүгүү жолуна, башка мамлекеттерге принципиальный өзүнчө өлкөгөнүбүздү, кыйын, мыкты өлкөгөнүбүздү Садыр Жапаров Нуркожоевич өзү аябай тастыктап да келди өткөндө жолугуштарга караганда. Биз аябай ыраазыбыз. Ушул жерде 1 жыл мурун көтөрүлүш башаламандык болгондо ушул жерде мен да катышкам. Өлкөбүздүн өнүгүшүнө, өзүшүнө биз дагы кичине салымыбызды кошолу деп. Эми өлкөбүз азыр жакшы, Кудайга шүгүр. Ушул бойдон эсли мындан ары митинг болбой, көңтөрүлүш болбой, биздин жаш, акылдуу жаш балдар бар, акылдуу Кыргыздын көп иштеген жигиттер бар. Ошолор өз акылын, өзүнүн колунан эмне келсе ошо өлкөбүз үчүн эле иштеп, өлкөбүз үчүн эле ошо акыл насаатын өлкөбүз үчүн эле колдонсо эле, Кудай буйрса өнүгүшөбүз. Мен ойлойм, Садыр Жапаров 1 жыл болуп калды, уже почти 8-9 ай болуп калды келгенине. Жакшы жагынан аябай өзгөрүүлөр бар. Бардыгы эле жакшы болуп атат, Кудай буйрса. Мына кумтөр элдин эмесине кетти. Өзгөрүүлөр мына жолдор жасалып атат. Жоктон бар кылып атат да. Азыр президентибизге биз ыраазыбыз. Только мурунку жетекчилер кичине эме болуп атат. Иштери тарып. Калганын баары эле жакшы. Мына эми дүйнө жүзүндө кымбатчылык болуп атат. Анын баарын туура кабыл алыш керек. Тынччылык болгон жерде эле баары жакшы болот да. Я не вижу никаких пока изменений. Бизде эле болгон жок, бирок эми жакшы иштеп атат. Мурункудай эмес. Эл тынч. Кудайга шүгүр, мындан башка президент деле жыргатпайт го. Үмүтүбүз ушу Садыр Жапаров деле. Эми ал Кудай эмес да, бир күндө эле бүтүрө алгыдай. Постепенно 5 жылдын ичинде бир эле жыл болду, эми 4 жыл барды. Жакшы өзгөрүүлөр болуп атат деп ойлойм. Жакшы эле Кудайга шүгүр, ушундай шүгүр дейлик. Чоң өзгөрүү болуп атат. Анткени алдыга максаты чоң. Эчтеге тайманбай туруп көп нерселерди алдыга коюп атат. Буйрсалар өзгөрүүлөр натыйжасын берет. Кандай өзгөрүүлөр? Мына кадровый маселе боюнча ротация кылды, бул да жакшы. Ар кандай мына буреке пенсионерлерге, жана жетишпеген үй-бүлөлөргө жөлөк пулду көбөйттү, бул да жакшы. Анан план алды да жакшы болуп атат. Мына эмеге ат башы логистик центрди курабыз деп атат, бул да жакшы. Мына буреке Сүкөлдө жол баштады, бул да жакшы. Баткендеги кооглаңды тыйды, бул да жакшы. Афганстандагы элди көчүрүп келем деп атат, бул да жакшы. Барлык жакшы нерселерди коюп атат. Международный эмеде дагы талбай иштеп ошолорго өзүнүн программаларын айтып,
Alar men birge iştege dagı hareket kılıp atat. Sazga oturguzup koyuştu. Hazır hem oşo bizim prezidenti Sadır Nurkojoyevich anın kol aldında iştegen hökümet başçılары akırılık menen oşol bir jogotudan çıkarганга hareket kılıp жатышат. Жакшы өзгөрүүлөр болду, колунан келгенди иштеп атат. Кандай деп айтсам, например, пенсия пособияларды көбөйтүп атат. Жапаров бул тактка келгенден кийин билген кишиге жакшы эле өзгөрүүлөр болуп атат. Мисалы кагартандарга жакшы карап атат. Ошондой эле мунапс берилип атат. Мында шайлоо учурунда жанагындай административный ресурс деген вообще токтосун деп атат. Бул тоже өзгөрүү түшүнгөн кишиге. Эч качан кыргыз калкында ажоосун жаман деп айтпаш керек. Кудайга шүгүр деш керек. Россияне приехали на бизнес-форум в Кыргызстан. Женщины, да, завтра открытие форума. Но что я вижу за этот год? Я вижу надежду, я вижу радость, я вижу уверенность, что Кыргызстан идет по доброму, хорошему пути, а мы, россияне, желаем только стабильности. Мы живем вместе, мы живем рядом. Мы вот из Кемерово, из Сибири. Очень много живут с нами кыргызстанцев, которые выехали на работу, кто-то переехал. Ну, жизнь такая. Мы видим, насколько это добрые, предприимчивые, работящие, выносливые и очень дружественные люди. И мы поэтому вместе с ними думаем о том, что будущее Кыргызстана прекрасно. Мы желаем вам удачи. Жерибизге береке берсин, элибизге имандуулук берсин. Өнүп өссүн өлкөбүз өнүгүп. Дүйнө жүзү тынчылыкта болсун, Алла Таала тынчтыкты каалайбыз.